Саламаттар, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, биздин пресс жыйынга келип катышкандарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Объективдүү чагылдырып беребиз. Здравствуйте, уважаемые представители средств массовой информации. Позвольте поблагодарить вас за то, что вы принимаете участие в нашей пресс-конференции. Надеемся на объективное. Сейчас слово предоставляем единственному легитимному премьер-министру Садыр Жапарову. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Мен сиздерди атайы пресс-конференцияга чогулткандын бир себеби бар. Анткени кыргыз элине, бүткүл кыргызстандыктарга кайрылгым келип турат. Кече күнү парламент чогулуп, бардыгы көпчүлүк добуш менен мени премьер-министр кылып дайындашкан. Бүгүн эртең менен баштап мен ишке кириштим. Өкмөт үйүнө барып кеттим. Аякта ушу ар кандай күчтөр өз үчүн салып, өз кызыкчылыктары үчүн, баягы бийлик бөлүштүрүш үчүн барган кызыкчылыгын менен барган күчтөр болгондугуна байланыштуу башка жерде ушундай кырдаалда иштеп атамын. Азыр эртең менен бери тынымсыз иш жүрүп атат. Өкмөттүн иши токтоп калган жок. Бардык өкмөттүк структуралар иштеп атат. Бардыгы менен мен координировать этип отурам. Бирок мына азыр ушул моментте, ушул убакта эртең менен бери карай эле ошол ар кайсы күчтөр, 3-4 күч контрреволюция жасайбыз деп аракет кылып атышат. Азыр бүгүн ушул моментте өкмөт үйүн ээлеп алышыптыр. Мага жеткен маалыматтар боюнча бүгүн кырдаал оор, абдан оор, бир 300дөй киши менен барып туруп кирген экен. Бизге бүгүн Кыргызстанга бийлик талашып отура турган убак эмес. Мен легитимдүү премьер-министр катары иштеп атамын. Эгерде азыр мен аттарын айта албайм, дагы толук информация алып туруп айтамын. Айрым 1-2 күчү ошолордун арасынан артында ошо чоң фигуралар турат. Курал таратып, ушундай басып алабыз, анан согуш чыгарабыз деген ушундай пикирлерди айтып атыптыр. Пландарды түзүп атыптыр ошондой. Толук маалымат алам дагы, эгерде ошондой боло турган болсо, анда мен дагы пресс-конференцияга чакырып туруп сиздерди аттарына чейин толук айтамын. Жалпы элге кайрылуу жасаймын. Менин премьер-министрлик кызматым бул легитимдүү болду. Мага мисалы бир жерди барып басып алып, анан ошол жерде легитимсиз болуп отурганды мен каалабай, кече күнү ошо кечке чейин депутаттар чогулуп, мени официалдуу түрдө премьер-министр кылышкан. Мен деле барып ушул мисалы айтып атышат, Токтогазиев, анан Сурабалдиева деп атат. Ошолор элди чогултуп барып, координациялык кеңеш түзүп, анан кийин Токтогазиевди премьер-министр кылып шайлашып, анан барып басып алды деп атышат. Координациялык кеңеш дегенди биз түзгөндү 2005-жылы да 2010-жылы да көргөнбүз. Мына ошол туура эмес координациялык кеңеш түзгөн бул туура эмес болгондуктан бүгүн биз бүгүнкү акыбалга келип отурабыз. Ошон үчүн эч кандай бир координациялык кеңеш түзбөстөн баягы мыйзам жолу менен кетиш үчүн мен ошо кече күнү кечке ошо депутаттар менен чогулуп, ошо парламентке барып туруп, анан парламенттин көпчүлүк депутаты менен официалдуу түрдө премьер-министр болуп шайлангам. Координациялык кеңеш түзүп, ошого мүчө болуп кирген саясатчыларды, саясий күчтөрдү мен эч кандай алар менен сүйлөшпөйм, же болбосо өзүмдүн билгенимди кылып кете берем деген жокмун. Бардыгы менен сүйлөштүм. Бүгүн кечке чейин бардыгы менен жолугуп чыктым. Бардыгынан сурандым. Мамлекетти, элди, кыргыз элин сактап калышыбыз керек. Стабилдүүлүк болуш керек бизде. Мамлекетибизди жоготуп албайлы деп. Бардыгы эле макул дешти. Анан ушу 1-2 күч ушундай макул деп коюп, бирок ар жакта башкача иштерди жасап атышыптыр. Мен кыргыз элине кайрыламын. Эгерде мен бийлик үчүн тырышып отурган адам эмесмин. Официалдуу түрдө парламенттен бекиткенден кийин бардык жоопкерчилик менин мойнума өттү. Кече күндөн баштап, ошол моменттен баштап. Эгерде ушундай согуш чыгарып, курал таратып согуш чыгара турган болсо, анда мен күнөөлүү болбошум керек. Ошон үчүн бүгүн түнү деп атат дейт. Ушундай кылабыз деген пландарын түзүп атыптыр. Ошондой кыла турган болсо, мен кайрадан сиздерди чогултуп туруп, кайсы күч артында ким турат, кайсы саясатчы турат,
мен пофамильно аты жөнүнө чейин сиздерге жалпы элге кайрылып туруп айтам. Айтам, андан кийин эл өзүңөр чечимди кабыл аласыздар. Жалпы эл өзүңөр чечимди кабыл аласыздар. Мына мен сиздерге ушундай маалымат берип коеюн дедим. Эгерде сурооңуздар болсо, бир-бирден кечип коесуздар, бир-бирден берели. Азыр токтоп радиосунан Атым Айкөл. Бүгүн сиз өкмөт үйүнөн эмнеге чукул чыгып кеттиңиз? Өкмөт үйүнөн чукул чыгып кеткеним ошо саясий күчтөр чакырды. Бирөө бир жерге топтолгон, экинчиси экинчи жерге, үчүнчүсү үчүнчү жерге, бүт баары менен мен жолугуп келдим. Ошогон чыгып кеттим. Мен коркуп чыгып кеткен жокмун. Мен корко турган адам эмесмин. Өлүмдөн коркпойм. Бир жолу өлүп кайра тирилген адаммын. Ошондуктан азыр токтоп туруңуз, мен жооп берейин толугу менен. Урматтуу журналисттер, бирден суроо берсеңиздер, бардыгыңыздардын сурооңуздарга жооп беремин. Ошон үчүн чыгып кеткенмин. Керели кечке ошол саясий күчтөр менен жолугуп келдим. Мен аны кийин кимдер менен жолукканымды, кандай сөздөр болгонун кийин айтамын. Азыр айта албайсыз. Азыр айта албаймын, бирок мен бардыгынан сурандым. Балдар, азыр бийлик бөлүштүрүп отурчу убак эмес. Азыр стабилдүүлүккө кирип, 2 айдан кийин жаңы мыйзамды кабыл алып, жаңы системага өтүп кетели деген сөздөрдү айттым. Алар, токтоп туруңуз. Алар мындай маалыматтар таратып атат интернеттерде. Мен азыр интернет караганга да убактым болгон эмес. Азыр бир 5 минут болуп кире калсам, мындай деп таратып атышыптыр. Матраимовдун кадрларын коюп салды. Анан Жээнбеков менен сүйлөшүп атат. Алар менен мындай бир сговорго кирип кетти деген материалдар таратып атат. Урматтуу калайык калк, урматтуу ошол жанагы аянтта жүргөн, өкмөт үйүн басып алган жаштарга айтып коеюн, айрыкча жаштар. Силер жанагындай интрига кылган саясатчылардын бул калптарына ишенбеңиздер. Бир дагы должностька эч ким даже керек болсо уборщицаны назначать эте элекпиз бүгүнкү күндө. Мен көчөгүнкү гана позицияда турам. Мурдакы мамлекеттик структуралар өзлөрү иштеп турсун деп. Иштеп атышат бүгүн ошондой. Бир уборщицаны назначать эткен жокпуз. Бул калп атайы бай элди дүрбөтүш үчүн, жаш балдарды түшүнүгү жок, жаш балдарды алып келип алып туруп, 11-класстын балдары жүрөт дейт, мектептин балдары. Мектептин балдары эмнени түшүнөт ошол жерде? Ошентип ушундай кылып атыптыр. Буга ишенбеңиздер. Ош областына Калмаматов дегенди дайындап койду дептир. Ал өзү келип эл отургузду деп кечеби мурда күнү отурган экен. Эртең менен өзү менен байланышып туруп өткөрүп берип кеткин. Эгер губернатор өзү жок болсо, замына өткөрүп бер дедим. Замына өткөрүп бериптир. Ал бүт маалыматтарга чыгыптыр. Ескилер келбесин деп кыйкырып атат жаштар. Ескилер келбейт. Азыр ескилер келгенде деле ескилер 2 ай отурат. Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин кайрадан шайлоо болот, парламенттик шайлоо, анан президенттик шайлоо болот. Мен ушул бүгүнкү өкмөт үйүн басып алып атканга, ушу Токтогазиев мырза, Сурабалдиева мырзага мен таң калып отурам. Премьер-министр болгусу келсе, президент болгусу келсе, мына шайлоого барбайбы? Кайра депутаттык бир мандаттуу округтан депутаттарды шайлайлы деп атабыз. Барбайбы? 2 айга премьер-министр болом деп эмне кылат? Эгерде сиз ошо убактылуу азыр өкмөттүн башын жетектеп атасыз, сиз шайлоого барасызбы, барбайсызбы? Шайлоого эгерде мени каалабаса, ушул күчтөр каалабаса, мен барбайм шайлоого. Мен барбайм. Мына эл ишенип бергенден кийин келгиле, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бардык саясий күчтөр. Мына мен айтып аткан ушуну саясий кеңешме түзүп, конституциялык кеңешме түзүп, ушул жаңы конституцияны кабыл алып, жаңы системаны түзүп берип, анан шайлоого барып туруп, ар кимин депутат болгон келгенин депутат болуп кел, президент болгонун президент болуп кел. Эгерде ошол кеңешмеби, же элби, же ушу саясий күчтөрбү мени президенттикке барбайсың десе, мен барбай эле коем. Мага бийликтин кереги жок. Бийлик менен байлыкка кызыккан адам эмесмин. Сиз жакында эле абактан чыктыңыз. Анан Үчүнчү суроо берип атасыз. Кече жакында эле абактан чыктыңыз. Анан эл арасында сөз жүрүп атпайбы? Ушу Жээнбековдун, Матраимовдун кландары жана криминалдык топтор жанагы кандидатурасын көрсөтүп, анан сиздин талапкериңизди бийликчил партиялар колдоп берди деп атат. Сиз буга кандай комментарий бересиз? Мисалы бардык депутаттар, бардык партиялар ал жака чогулган жок да мисалы. Эми мен аларды кайсы партия чогулду, кайсы күчтөр чогулду мен билбеймин. Алардын көбүн тааныбаймын дагы депутаттардын. Бирок азыр алардын баары мен үчүн колдош керек эмес. Ошолордун баары. Азыр мамлекетте стабилдүүлүк болуш үчүн,
баягы мыйзамдуу жолго түшүп кетиш үчүн колдоп бериши керек. Мейли кимиси болбосун. Ал мен алар менен бирөө менен да сүйлөшкөн жокмун жекеме жеке. Мени колдоп бер же болбосо мындай кылып бер, тигиндей кылып бер деп. Мен тааныбайм аларды. Катя Урумханова. Сиз айтып кетсеңиз, айтып атасыз, легитимдүү түрдө мен иштеп баштадым деп. Бирок бүгүн Мыктыбек Абдуллаев айтып атат, легитимдүү түрдө иштей элек, анткени азыр беките элек деп атат жогорку кеңеш. Ошон үчүн силер азыр легитимдүү эмес болуп калып атпайсыңарбы? Бул биринчи суроо. Экинчиси, сиз кандайча кечээ эле чыгып, кечээ эле ушу премьер-министрликке отуруп калдыңыз да, анан эмне үчүн ушу бир күндүн ичинде баардык соттук чечимдер кабыл алынып калды? Кандай кабыл алынып калды? Бул кандайча, бул сыйкырдуу, бул эмне деген маселе мындай чечилбейт деп тест түрүндө. Эми кечээ күнү акыбалды көрдүңүздөр, элдин талабын көрдүңүздөр. Ошо элдин талабы менен парламенттик сессия чогулду. Элдин талабы менен ошонун бардыгы чогулуп туруп, мени назначать этти. Анан Мыктыбек Юсуповичти мен билбейм, кандай интервью бергенин. Кечээ күнкү сессиянын жүрүшүн бардыгыңыздар түз эфирден бердиңиздер, бардыгы сакталып турат да. Баары чогулду, көпчүлүгү чогулду. Көрдүңүздөр да баарыңыздар. Анан шайлашты. Анан калган жагын мен билбейм. Кандай деп интервью берген. Мен окуганым жок аны. Кайсы маселе? Жагы ошо бир күнүн ичинде эле баары чечилип калган, анан деген ушу премьер-министрлик өзүңөр келдиңерби же сизди ким? Депутаттар айтты, мен премьер-министрге көрсөтүш үчүн соттолгондугу жоюлуш керек деп. Адвокаттарым сотко берген экен, сот карап туруп чечип берди. Демек сиз өзүңүздү мыйзамдуу деп эсептейсиз? Мыйзамдуу. Кечээ күнү бүгүн Элвира Сурабалдиева айтты да, кечээ күнү Садыр Жапаровдун тарапташтары жогорку кеңештин депутаттарын коркутуп алып келип шайлатты деп. Бул боюнча эмне айта аласыз? Бул калп сөз. Эч кимди коркуткан жок. Эгерде бирөө коркуткан болсо айтсын. Бардыгы өзү келип, кирип, кайра шайлап берип чыгып кетишти. Бирөө бирөөнүн чекесине черткен жок. Коркутуп эч ким чакырган жок. Айтсын эгерде коркуткан. Тилек Токтогазиев сиздин премьер-министр болгонуңузду легитимсиз деп айтып атат. Ошондой эле сиз менен сүйлөшүүгө дагы барбай турганын айтып атат. Сиз ушул менен сүйлөшүүгө даярсызбы? Мен даярмын. Эгерде легитимсиз деп аткан болсо, ал Токтогазиевдин өзүнүн ою, өзүнүн пикири. Ал балким ошо мамлекеттик кызматтарда иштебегендиктен жакшы билбейт болсо керек. Ошон үчүн айтып атса керек легитимсиз деп. Ал өзүнүн пикири. Ал эми мен эч ким менен сүйлөшүүгө барбайм деген жокмун. Мен азыр эле айтып өттүм, бардыгы менен кыдырып, жолугуп сүйлөшүп келдим. Азыр дагы сүйлөшүүгө даярмын. Сүйлөшүүгө даярмын. Вчера Муктабек Абдуллаев сказал, что коалиция большинства депутатов поддержала кандидатуру Садыра Джапарова, но чтобы полностью парламент поддержал, нужно, чтобы Садыр Джапаров принес свою программу, нас ознакомил, и после этого парламент поддержит, после этого он станет легитимным главой правительства. Да? Что вы по этому поводу скажете? По закону он сказал. Я не слышал, Мыктыбек Юсупович какую интервью давал. Но то, что вчера была сессия, вы сами все на прямом эфире видели, они собрались, большинство депутатов, и назначили меня премьер-министром. Премьер-министром назначили. А ихние там протоколы собрания, там то, что провели комитет, заседание комитета, все там законным путем они провели сессию. Хорошо, вы кого видите в своем правительстве, да, из кабинете, да? Пока никого мы не планировали. Я еще не успел на этот. Я же поэтому говорю же, я готов со всеми сидеть за стол переговоров и обсудить кандидатуры. Может быть там от какой-то партии, может быть молодые, там продвинутые, грамотные, без проблем, без никаких проблем мы предложения их не. Кемиң сиздин сурооңуз? Сиз биздин азыр президент Сооронбай Жээнбеков негизинде президент менен жолуктуңуз, бул эмне талкууладыңыз? Жок, мен Жолуган деген ниетиңиз барбы? президент менен жолуга элекмин, каякта экенин дагы билбейм. Ал боюнча ал маселеге чейин жете элекпиз. Ал эми бүгүнкү күндө действующий президент болгондон кийин сөзсүз түрдө жолугушубуз керек, анын маселесин чечишибиз керек. Менин жеке оюм, өзү арыз жазып берип кетиш керек деп ойлоймун. Өзү арыз жазып берип кетиш керек. Эгер өзү арыз жазып берип кетпесе, анда баягы туура эмес маселелер боло берет да баары бир. Сиз өзүңүз азыр менин легитимдүү премьер-министрмин дедиңиз, анда эмне үчүн өлкөдө тартипке келтирбей атасыз?
сурооңуз жакшы суроо. Өзүңүздөр акыбалды көрүп турасыздар да. Күч органдары жарымы баягы жумушка чыкса, жарымы чыкпай, ушундай атат, коркуп атат. Анткени баягы эл менен кагылышып кетүүдөн коркуп атат дагы. Ушундай акыбал жаралып атат бүгүнкү күндөчү. Атак бирок баары бир эле азыр баардыгын координировать этип иштеп атабыз. Акыбалды көзөмөлдөп атабыз. Колдон келишинче көзөмөлдөйбүз. Дыйынды балдарды даярдап атабыз. Баягы милициялар менен кагылышып кетпеш үчүн деп атабыз да. Ошон үчүн баардыгын алдын алып атабыз. Менде баардык информациялар бар. Токтомуз кайта эле бере бересизби? Башкалар берсинчи. Ал суроого депутат кол койду атпайсызбы? Көпчүлүк депутаттар, мен 67 деген. Эл айтып атат да. Садыр Ташиев Жээнбеков менен барып сүйлөшүп алыптыр. Алардын артында Матраимов турат, Алдар Жапаровдун артында да Матраимов турат. Мынакей сиз азыр миңдеген адам көрүп атат биз эфирде. Сиз Куран алдында Куранды айтууга даярсызбы? Менин артымда Жээнбеков жок, менин артымда. Кана барбы Куран? Алып кел. Болду, Куранды кармап туруп айталам. Кудай төбөдө карап турат. Ни Матраевым, ни Жээнбековым не встретились мы. Я не встречался ни с кем. Бүгүн жаштар митингге чыгышты да, эски саясатчылар бийликти кызматты талашып атат депчи, ошол жерден жалындуу сөздөр айтылды. Силер ошонун алардын айткан сөздөрүн эске аласыңарбы же өз алдыңарча эле чечим чыгарып, баарын чечип койсуңарбы? Жок, андай кылбайбыз. Эски саясатчыларды мен деле, менин жүрөгүмдө деле баягы келтирбейли деп атам. Жаштардын талабы туура, эң туура. Эски саясатчылар келбей эле койгону жакшы бийликке. Аны келтирбей эле койгон. Бирок келип калса деле баары бир 2 айдан кийин кайра алмашат да баардыгы. 2 айдан кийин жаңы система кирсе, жаңы кызматкерлер баардыгы менин жеке оюмда баягы жаңы структура түзүлгөндөн кийин министрликтер да жаңы түзүлөт. Андан кийин ошо министрликтер жаңы түзүлгөндөн кийин баардыгы эми колдон келишинче аракет кылып атабыз. Эми мени ушинтип иштетпей, убакытымдын баарын алып кантип токтотобуз? Мен мынакей эртең мененден бери ишти ошол аралыктарда ар кайсакта ошол жолугушуп жүрдүм. Суранып жүрдүм баарынан. Стабилдүүлүктү сактап калалы. Алардын ою боюнча сиз деле эски саясатчылардын катарына кирип атасыз да, буга кандай көз караш? Ал жаштардын талабын мен билип атам. Эски жана коррупционер, ичкиш жегич, кыргыз мамлекетине зыянын тийгизген саясатчылар жөнүндө айтып атат. Менин бир тыйындык зыян келтиргенимди билесизби мамлекетке? Айта аласызбы? Мамлекетке зыян келтирген. Же бир жерден 1 сом уурдап алган деген менин аркамда макам барбы мойнумда? Айтыңызчы. Жок, мен журналист катары. Жок, мен сизге суроо берип атам ошону. Ошондой барбы? Жок, мен аны айта албайм эчтеке деп. Анда жаштардын талабын мен билип атам. Мен жөнүндө айткан жок алар. Мен жөнүндө айткан жок. Атыңыз айтылган үчүн биз суроо берип атабыз. Эми менин оппоненттерим баягы соодалашып, должность талашып аткандар андай сөздөрдү айта берет. Алардын 5 кишисин коюп койсо, бирөөсү кыйкыра берсе боло береби? Андай болбойт да. Демек ошол жаштар менен сиз биргеликте сүйлөшүп, мындай пикир келишүүгө барууга даярсызбы? Мен сүйлөштүм. Не только даяр эмесмин, мен дагы барып жолугуп сүйлөшүп атам жаштар менен да. Эртең мененден баштап сүйлөштүм. Ар кайсы күчтөр бардыгы бар. Рахмат. 10 чакты жаштар менен сүйлөштүм. Мындай кылбагыла деп түшүндүрүп айттым. Арасында түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Мисалы, могу системаны мен айтып атпайм да, азыр мындай бир мыйзамдуу жол менен кетип атабыз биз. Ошондон чыкпайлы десең, түшүнбөйт. Такыр башканы айтып атат да, талап кылып атат. Ал андай болбой калат десең, алар ойлоп атат, как будто мен бир жеке кызыкчылыгым үчүн ошону ушинтип болбой аткандай көрүп атат да. Маган мен жеке кызыкчылыгым үчүн эч нерсе жасабайм. Бүт бардыгын только мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн жасайм. Мен муну эгерде убакыт беришсе, ушул күчтөр маган азыр каршы чыгып аткан күчтөр маган 10-15 күн эле убакыт беришсе, тынч болуп эле. Мен бардык ишим менен көргөзөм, мен сөзүм менен эмес. Ишим менен көргөзөм. Ошон үчүн мына кыргыз элине кайрылып атам. Эл ишенип алып келип отургузуп, мынакей деп бардыгын тең бүтүрүп кеткенден кийин мен элдин ишеничин акташым керек. Можете прояснить один момент? Вчера все же за вас сколько депутатов проголосовало? Нам вчера официально сказали, что 67 депутатов, но сегодня Джанар Акаев и другие действующие, еще легитимные депутаты сказали, что не больше 30. Действительно, мы вчера сами были на сессии, все 67 депутатов мы тоже не увидели. Проясните, сколько все депутатов за вас проголосовало? И главная цель, второй вопрос, главная цель революции была, и сегодня требуют, чтобы во власть пришли новые лица. Считаете ли вы себя новым лицом или все же старым политиком? То, что там 67 голосов, это озвучили на сессии.
я тоже слышал, но не видел документы. Но сказали 67 депутатов. Из них там, по-моему, 2 или 3 там было доверенность. По доверенности было. По доверенности. Ну, кому-то вот доверенность дали, и поэтому доверенность проголосовали. А сегодня я слышал, что они якобы они отзывают там свою доверенность. Если даже отзывают, да, сегодня хотят отзывать, например, это уже нелегитимно. Раз вчера дали, сессия прошла, уже это поздно уже отзывать. Присутствовали ли все 67 депутатов вчера на сессии? Потому что мы... Я не знаю, я не считал, у вас был прямой эфир, вы все снимали, вы видели, это вы сами посчитайте. Я депутатов даже на лицо некоторых не знаю вообще. На второй вопрос. Считаете ли вы себя новым лицом или же все же старым политиком? Я в политике с 2005 года. Я считаю себя новым политиком, не старым. Siz özünüzü legitimli premier ministr қатары айтып отырсыз. Анан бүгүнкү күндө өлкөдө мыйзамсыз иштер аябай көп болуп атат да. Сиз ушул өзүңүздү легитимдүү премьер министр деп жарыялаган күндөн баштап ушул өлкөдө болуп жаткан бардык мыйзамсыз иштерге бардыгына жоопкерчилик алам деп ойлойсузбу эртеңки күнү? Мен жоопкерчилик алганга даярмын. Бирок мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Баягы только бийлик гана керек болгон. Мамлекеттин стабилдүүлүгү, мамлекеттин жок болуп кетиши, элдин баягы бири-бири менен кагылышып кетип, атышып, кырылышып кетиши, аларга бир тыйын болгон, бирок бийлик үчүн деген күчтөр мага тоскоолдук кылып атат. Ошондуктан мен кайрылып отурам сизге. Дагы бир жолу айтам, кайталаймын, жалпы элге кайрылып атамын. Маган ишеним көрсөтүп, ушинтип отургузгандан кийин мен жоопкерчиликти алышым керек. Эгерде ошол күчтөр дестабилизация кылып, ар кандай ушундай кагылышууга, граждандык согушка алып бара турган болсо, мен көзүм жетсе, дароо баарыңыздарды чогултам да жалпы элге кайрылуу жасаймын дагы. Анда уже мен жоопкерчиликти албайм мойнума. Эл өзү чечип алат калганын. Рахмат. Легитимдүү экениңизди сиз кантип далилдейсиз? Болбосо сизде эч ким тааныбайт. Иним айланайын, эми сен көчө күнү сессияны прямой эфирде тартып отурдуң го өзүң. Жок, кантип далилдейсиз? Мисалы, далилдеп турбайсыңбы? 60тан ашуун депутат сизге кол коюп берди. Алардын колун сиз далилдеп бере аласызбы, мисалы? Кол койгондон кийин турат да, значит, кимде турат? Жогорку кеңештеби барып сурап албайсыздарбы эми? Сиз элдик лидер болсоңуз, башка күчтөрдүн башын бириктире аласызбы? Кайра кайталап жооп берейин. Бириктиргенге аракетимди кылып атам. Бирок эки күч баягы өзлөрүнүн талаптарын ультиматум коюп атат да, мындайча айтканда. Сиз көшөк артында жашынып алып, өзүңүздүн беделиңизди түшүрүп аткан жоксузбу, мисалы? Мен каяка көшөк артында жашынып алам? Сыяктуу жыйындарга катышып, мисалы, чогултуп. Мен даярмын, мени чакырса кантип барбай коем мен? Бардык жакка барып атам. Мен дагы бир жолу кайталайын. Кыдырып баары менен жолугуп келдим. Мен көшөк артында каякта отурам, жашынып отурамбы? Соттуулугуңузду бир күндө аныктап коюу бул канчалык реалдуу, мисалы? Ал эми обстановка кырдаалды көрүп турасыңар да. Бир күндө эмес, 1 саатта керек болсо сактап койгон. Феликс Шаршембаевди 2005-жылы түрмөдөн чыгарып келип туруп, түптүз апарып премьер-министрге даже актабай туруп отургузуп койгон. Эртеси күнү чечимин алып келип берген. Бул кырдаалды көрдүңөр да өзүңөр. Бул саясий кырдаал ушундай болгондо болот экен. Несколько групп ставят вам палки в колеса, да? А о ком вы говорите конкретно, можете сказать? Я пока именно не буду озвучивать, это пока еще рано. Со всеми я перевел переговоры. Некоторые ставят ультиматум. Они просят должность, там, министерство. Я им говорю, давайте не будем пока назначать. Старые там система пусть работает. Они этого не хотят, один просит первый вице-премьер, премьером сделал, чтобы другой просит Министерство финансов, и другой, там силовую структуру есть, которые просят ребята. У кого еще вопрос? Сиз көчөтөн бери премьер-министрин деп жарыяладыңыз, элдин баары деле жарыялады, анан бирок бүгүн да ошо чыгып атпайбы күчтөр легитимдүү эмес деп, бирок сиз премьер-министр болуп иштеп атасыз. Тоготуп атабы сизди ушу мамлекеттик органда? Эмне үчүн кечеден бери түнү менен сиз ошо иштердин баарын деген ачыкка чыгарып, кайсы иштерди эмнени кылып атасыңар, ошону элге көрсөтпөй атасыңар. Эмне үчүн ушундай реакция болуп атат коомдо? Анткени сиз кылган иш көрүнбөй атат.
Эгерде кылсаңыз ошону көрсөтүңүз. Мен да ошо ачыкка чыгарып элем. Сиз азыр деген сиз айтып атасыз, ушундай кырдаал болуп аткандан кийин анда ошо кырдаалга жараша иштешиңиз керек да. Сиз премьер-министрмин деп азыр да айтып атасыз. Бирок эл тааныбай атат сиз премьер-министр экениңизди. Мен азыр көрүп атам, мамлекеттик органдар билбейм сизди тоготуп атабы, тоготпой атабы, бирок бүгүн чын эле МВД жумушка чыкты. Бул жакшы иш деп ойлойм, анткени биз ошону күтүп атканбыз коом. Эми башкалар деле иштеп башташ керек да. Биз деген мындай силердин деген билбейм революциялардан тышкары дагы биздин өзүбүздүн жашообуз бар да, биз жөнөкөй элдердин. Ошо жашоо токтоп калып атпайбы? Бүт баары жабылды, банктар жабылды, эмелер окуу жайлар жабылды, дистанциялыкка кайра өттүк. Бүт токтоп турат. Көчөтөн бери эмне кылдыңыз, эмне үчүн ачыкка чыгарбай атасыз иштериңерди? Мен түнкү саат 10-до бекидим, түнкү саат 10-до. Түнкү саат 10-до уже госструктуралардын баары кызматтан кеткен, жарымы баягы бездействует да орусча айтканда. Биз бирок мен жасаган эмгегим айтайын. Резиденцияга баратат, жанакы Киргизия Адинге баратат, Тоной текен ошол жака деп бараткан бир 400-500дөй адам бар экен. Ошолорго дыйындыларды организовать этип, жолун тозуп, токтотуп калдык. Мына бүт интернеттерден көрсөңүздөр болот. Мына муну биз жасадык. Андай кылбагыла атыш болуп кетет азыр деп аны жасап токтотуп калдык. Эртең мененден баштап милициялардын чыкканы, күч структураларынын чыкканы ошол биздин эмгегибиз. Бардыгын азыр координировать этип атабыз. Улам эле ошонун баарын ушу чыкырып алып эле силерди айтып, антип-минтип жарыялап мен популист болгум келбей атат. Просто менин чын жүрөгүмөн каалаганым стабилдүүлүктү орнотуп, түз правовой поле менен кетип калганды каалап атам. Мына жасап атабыз. Мына мен бир күн, бир суткада болду элек меникине. Премьер-министр болгон. Органдар башыйып атабы? Башыйып атат бардыгы тең. Мына мен охрана менен жүрөм. Гос охрана менен машинени берди, бардыгын берди, охрананын баарын. Күч структураларынын баары угуп атат. Мен дагы бир жолу кайталап кетейин, координировать этип бардыгына тапшырмаларды берип атам, аткарып атат полностью. Республика боюнча бардыгына айттым. Жана Ошту айтып атпайбы, жазып атпайбы, Калмаматов деген ушундай бир бандитти дегенби, бандитти коюп салды деп. Ал барып отурган экен. Мен ага өзүм жеке чалып туруп айттым эртең менен таң атпай 6-да. Бергин, мурдакы официалдуу түрдө мыйзам менен отурган замына бергин дедим. Ал бериптир, ошол замат бериптир. Бардык аткарып атат. Ал эми айрым жерлерде ошол акимиятты, жанагындай дагы областты басып алуулар болуп аткан экен. Эми аны бардыгына бир моментте үлгүрбөйт экенсиң. Мына монтип аргай жакта жүргөндөн кийин. Ушул эле теманы улай суроо бергим келип атат да, ошондой иштердин аркасынан бул алар айтып, мисалы биздин каналда кечээ ушундай бир 4-5-6 киши барып эле ошондой болуп ситуация болуп кетти. Анан алар деген айтып атат да, азыркы убактылуу өкмөттүн атынан келип атабыз деп, ошолор сиздердин жасап жаткан иштериңиздерге кедергисин тийгизип атат да. Алардын иштеп жатканы, ошо кылып атканы, басып алып жатканы канчалык деңгээлде мыйзамдуу, анан кандай чара көрүлөт, качан чара көрүлөт? Мен биринчи күндөн баштап айтып атам, карындашым. Каракчылык менен албагыла деп. Анан убактылуу өкмөт эмес, кадимки эле өкмөттүн атынан барып атабыз десе, анда ишенсеңер болот. Ошондо дагы баягы интрига болуп калып эле фейктер барып албасын. Биз андайга жиберген жокпуз. Мен жибергенге мен андайга каршымын, жол бербеймин. Башынан эле айтып келатпаймын, мына мен башынан эле айтып келатам. Каракчылык жол менен эмес, мыйзамдуу жол менен кетели. Каракчылык жол менен болгондо 5 ай, 6 ай, 1 жылга чейин стабилдүүлүк орнобойт, экономика түшөт. Бардыгы мисалы кошуна мамлекеттер биздин чек араларды да жаап ташташы дагы мүмкүн. Абдан бир мындай сокку болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мен суранып атам, мынакей саясий күчтөрдөн суранып атам, мага жардам бериңиздер деп. Должность ал табылат. Мейли ким каяка десе келсин, ошо жаңылар, ошол эле Токтогазиев сурап алдыйбы, берейин мына деп туруп. Жаңы экен, жаңы болсо ошол тартып кете аласың деп. Токтогазиевке мин селхозду берейин. Сурап алдыйбага кайсы спец экен, анысын берейин, тартып кетсин мынакей. Мен аларда каршы чыгып аткан жокмун. Садыр Нуркожоевич, мен барып КТРдин кабарчылар мен жөнүндө айттым. Мен Садыр Жапаровдун атынан келдим, кимге отурасыңар, отуруңар. Бирок деген башка партиялардан келгендерди киргизбегиле деп мен Мирлан Самылкожо менен телефон чалып сүйлөштүм. Сүйүтө Сойрбаевага барып айттым. Мен айтышып атат. Мен мыйзамдуу. Эми мындайда ахвал 5-чи каналга бардым, ЛТТ. Эми токтоп туруңуздар, бул жерде териштире турган момент эмес. Мен бияка айтканым чын. Мен айттым, бардыгы качып кетип атпайбы, мына руководителдер жок, эч кимиси жок, кабарлашпайт. Мына азыр деле ошондой болот. Жарым структуралардын эмелер жетекчилери жок. Ошентип эле мен жөн гана передавать эткенмин.
Бирөө барып басып алам десе, аган макул болбосун. Кечээ бизге бир Чынарага барып басып алып кайра биз чыгандык. Эми ал мен дагы бир жолу айтып коеюн. Конкреттүү суроолорду беребиз мындай. Кыргызстандагы акыркы окуялардан кийин сиз сыяктуу эле мурдагы президент Атамбаев дагы абактан чыкты. Сиз ошолордун абактан чыгышына кандай баа бересиз? Андан кийин премьер-министр катары ошолор менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болдубу? Сиздин командаңызда өкмөт башчы катары кимдер бар бүгүнкү күндө? Менин командамда азыр жалгыз өзүм бар. Биринчи суроо. Ошол мына Токтогазиевди да чакырып атам кел деп, Сурабалдиеваны да чакырып атам, Жанар Акаевди да чакырып атам. Башка аттарын атайын дагы Мирбек жана Чыңгыз дегендер жүрөт, фамилияларын унутуп калдым. Бардыгын чакырып атам. Келгиле. Каерди тартып кете аласың? Мен сени коюп берейин. Сунуштайын жогорку кеңешке. Бекитип берсин сени деп атам мен. Мыйзам түзмө. Бирок уктурубуз азыр. Бирок алар ошол кээ бир ошол тармакты тартып кеткенге көзү жетпей турат окшойт. Ошон үчүн ушундай интрига кылып эле ушундай болуп атат да. Атамбаевдин чыгышын мен туура эле көрдүм. Анткени как-никак экс-президент болчу мурда, 6 жыл мамлекетти башкарган адам. Ал камалбай туруп, сот аркылуу сот менен маселесин чечип алса болот. Бир топ суроолор берилди. Мэриясына башкаламанды улантпай, ошону кантип жөнгө саласыздар? Уланбай жөнгө салабыз. Маган только убакыт бергиле, маган мишайт этпегиле. Силерден, журналисттерден суранам, анан ушу жанакы саясий күчтөрдөн суранам. Азыр должность бөлүшүп отура турган убагыбыз эмес. Көлбаев менен кандай кешеңиз бар? Эч кандай тиешем жок, байланышым да жок. Мен Көлбаев менен сүйлөшүп көргөн адам эмес. Президент кол койдубу? Кайсыга? Жукуна бөчөп чечимге. Президент жок болсо ким кол коет? Бишкекте деп бүгүн деп атса мен билбейм да, байланышка чыкпаса. Мен дагы бир нерсени тактап коеюн. Урматтуу журналисттер, урматтуу калың журт. Жанагы жаш балдар митингде жүргөн. Президент менен сүйлөшүп алыптыр, анан монтип атыптыр деген ал болбогон окат. Мен президент менен байланышка чыгар элекмин, сүйлөшөр элекмин. Бирок ал азыр официалдуу түрдө президент. Эгерде байланышка чыгып жолугалы десе, мен жолукканга даярмын. Даярмын дагы айтамын. Мен өзүм сунушумду келтиремин. Эми ушундай акыбал ушундай болуп калды, ушундай кырдаал болду. Эми өз арызыңызды жазып берип эле кетиңиз. Ал эми көчөнкү кырдаал болгон боюнча мына киши өлүп кетти, 3 киши өлүп кетти, 200гө жакын жарадар алды. Ошол мезгилде милиция кызматкерлеринен дагы бар экен. Ал боюнча иш козголуп, анан ким күнөөлүү экени териштирилип, адилеттүү түрдө бирөөнү жөн эле жала жаап же болбосо бирөөнү одарып күнөөнү андай эмес. Сот чечими. Мен көчө күнү жогорку соттун төрайымы менен да жолуктум. Шуну дагы айта кетейин, жолугуп экөөбүз сүйлөштүк. Мен сурандым андан, аларга мен тапшырма берип же бирдеме кылганга мен укугум да жок. Президенттин укугу жок керек болсо. Мен жөн гана сурандым. Бардык сотторго телефонограмма менен айтыңыз дедим. Айтыңыз. Эртең мененки саат 8ден баштап биз кечинде түндө жолуктук. Эртең мененки саат 8ден баштап бардык сотторго, райондук соттордон баштап өзүңүздүн верховный сотторго чейин телефонограмма бериңиз. Саат 8ден баштап чыгарган 6-чы эмеден баштап чечимдеринин бардыгы адилеттүү болсун деп. Анан мыйзамдуу болсун деп. Буга чейинкиси эми ушу көрдүңөр, билесиңер соттордун чечимдери кандай чыгып атканын. Мен өз башыман өткөрдүм, жон терим менен сездим анын баарын. Көрдүм мынакей. Ошон үчүн мен сурандым. Эжеке, ушундай кылыңыз. Бир дагы сот райондон эгерде туура эмес чечим чыгарса, мыйзамсыз, адилетсиз чечим чыгарып койсо, самый главный адилетсиз чечим. Эми мыйзамдагы биздики кээ бир жери 50/50 болуп кетет да, мисалы. Бияка буруп койсоң да болот, бияка буруп койсоң да болот. Ошолорду айттым. Эң негизгиси адилеттүү чечим болсун. Бир дагы сот ушу сиздерден пайдаланып айтып кетейин, эми соттор деле көрүп турат, угуп турат. Бир дагы сот адилетсиз чечим чыгарбаңыздар. Эгерде адилетсиз чечим чыгарып, мыйзамсыз чечим чыгара турган болсоңуздар, дароо жоопко тартыласыздар. Мына мен силерден ушуну сурагам. Мен ушу адилетсиздиктин жон терим менен сезип, көрүп келген адам катары, мына 10 жылдан бери, 8 жылдан бери ошону көрүп жүргөн адам катары мен силерден суранам. Сиздер судьялар жардам бериңиздер. Эл ошо райондо жашаган элдер, областта, шаарларда жашаган элдер, ушу эл революция болгонун, адилеттүүлүк орногонун бүгүн саат 8ден баштап мындан ары сезиш керек ошонун баарын. А бирок көрсөтмө бергенге сиздин укугуңуз жок да. Мен көрсөтмө берген жокмун. Дагы бир жолу сизге айтып коеюн, провокацион суроо бербеңиз. Сурандым деп атам. Кайра перекачать этип алып сураң эме кылыңыз. Последние два вопроса. Когда вы намерены приступить к своим обязанностям
позицию Дом правительства. Я сегодня с утра с 8 часов я приступил к работе. Всех госорганов я координирую. Даю команду, они выполняют мою команду. Вот я работаю. Я был утром в Доме правительства, а потом по делам я выехал. Встречаться с разными там силами. Скажите, пожалуйста, продолжая тему, официальное рабочее место премьер-министра Дом правительства. Но сейчас мы видим, что там неизвестно, что происходит. Все создают свои координационные советы, проводят там заседания. В то же время сами сотрудники, да, которые там до этого, даже рядовые сотрудники, не могут попасть внутрь на свои рабочие места, элементарно не могут вытащить свои личные вещи. Почему вы, как премьер, для начала не наведете в порядок в Доме правительства, не впустите в помещение своих же сотрудников и скажите, пожалуйста. Я еще раз повторяю, там различные силы хотят сделать контрреволюцию. А там не одна сила, там 2-3 силы. Они специально хотят провоцировать, понимаете? Поэтому я туда не отправляю милиционеров, там других. Там ДНД работает, понимаете? А сейчас народ ненавидит милицию, понимаете? Что если сейчас я отправлю там войска или там этот, может быть стычка. А что, вы имеете отношение к ДНД? Ну вот этих дружинников, что ли? Да, я попросил ребят, чтобы помогает нам. Милицию помогает. Там тоже милиция тоже есть, они в гражданском форме. Вот я открыто скажу. Они им помогают. Понимаете? Если даже вот эту конференцию вы бы провели в Доме правительства, может быть, это как бы... Там невозможно провести. Поэтому я здесь работаю. Ну, я утром буду там. Рахмат ушумен жыйынтыктайлы келтирисиңерге чоң рахмат.